Енисай кыргыздарынын Түштүк Сибирден азыркы Кыргызстанга келишинде Алтай доору маанилүү орунду ээлейт. Алтайдын аймагы байыркы битик жазуусу эң көп табылган аймактардын бири катары каралат. Кыргыз тилинин жана жазуусунун тарыхын изилдөөдө бул доор өзүнчө каралууга тийиш. Себеби түрк тилдеринин ичинен Алтай тили кыргыз тилине эң жакын тил. Муну атактуу түрколог Николай Баскаковдун түрк тилдерине берген классификациясы да тастыктап турат. Ага ылайык түрк тилдеринин ичинен кыргыз кыпчак тобу өзүнчө көрсөтүлүп, анда кыргыз тили менен Алтай тили гана орун алган. 9-кылымдын экинчи жарымынан тартып Алтай регионундагы процесстер, этникалык процесстер кыргыздардын бийлигинин астында болуп атат. Кыргыздардын бийлигинин астында болгондон кийин жанакы жергиликтүү уруулар акырындап отуруп кыргыз деген ысымды өздөрүнө кабыл алып, Алтай кыргыздары деген түшүнүк ошондо чыгат. Алтай доору кыргыздардын тарыхындагы экинчи доор ошол. Ошол жазма эстеликтердин негизинде кыргыз жазма адабиятынын тарыхын изилдеген окумуштуулар Малов, Радлов, анан кийинки совет доорунда академик Тенишев деген болгон. Ошолордун эмгектеринде айрыкча Тенишев ошолорду мындай жалпылап 1-2 китеп жазган. Ал китебинде кыргыз жазма тарыхынын 3 этапта болгондугун көргөзүп атат. Биринчи этап Енисей доору, байыркы мезгилден тартып биздин замандын 9-кылымына чейин. Экинчи этап Алтай доорундагы жазма эстеликтер. Жазма тил 10-кылымдан 15-кылымдардын аралыгындагы. Анан кийин 3-чү этабы Тянь-Шань доору деп аныктап атат. Бияка келгенден кийин кыргыздар Алтайдан Тянь-Шаньга келгенден кийин араб алфавитин колдоно башташкан. Кыргыздардын жазуу эстеликтеринин 3 доору кыргыз элинин калыптанышынын эле 3 доору болуп эсептелинет. Биз тарыхта да ошол схеманы колдонобуз. Ошону карманабыз. Анан кийин кээ бир окумуштууларыбыз бар, алар жок Алтай деген болгон эмес. Кыргыздар Енисейден эле түз эле Тянь-Шаньга көчүп келген деген дагы көз караштагылар бар. Ал көз карашты алар кандайча негиздейт, аны өздөрү билишет. Бирок биз негизинен ушул 3 этапты карманып жүрөбүз. Ошондуктан Алтай доору бул кыргыз тарыхынын, саясий тарыхынын, этникалык тарыхынын жаатынан алып караганда да, анан кийин жазма, адабият, руханий тарыхынын маанилүү мезгили болуп эсептелинет. Бул 10-15 кылымдар. 15 кылымдын ортосунан тартып кыргыздардын, алтайлык кыргыздардын Тянь-Шаньды көздөй жылып келгендиги белгилүү адабиятта, тарыхый эмгектерде аны тактап атабыз.